Баарыңарга салам. Бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу, маанилүү жана пайдалуу сабак өтмөкчүбүз. Бүгүн биздин психологиялык сабак бул балдарыбыз менен кантип оңой тил табышабыз. Балдарыбыз жинибизге ушунчалык тийип турганда, ушунчалык сөз кылбай турганда алар менен кантип мамиле түзөбүз, ошолорду ошондой убакыт, ошондой баягы ситуациялардан кантип чыгабыз, ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Баарыбыз эле билесиңер, көп убакта биз энелер баягы аталарга караганда биз балдарыбыз менен көп убакыт өткөрөбүз. Ошондо болот го, баягы аябай тим эле чарчап турганда, аябай жумуш кылып атканда балдар ушунча эле бир күчөп, тим эле бир жагынан ыйлап, бир жагынан мушташып, баягы эже сиңдилер болобу, же тиги агайыны болобу, урушуп, же сөз укпай, айткан сөздү 10 жолу кайталап, ошондой убактар болот го. Тим эле ошондо тим эле баягы биз чоң адам болсок да өзүбүздүн баягы эмоциябыз чыгып кетет. Кээде кыйкырып ийишибиз мүмкүн, кээде тим эле ыйлагыбыз келип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошондой убактарда биз өзүбүздү кантип колубузга кармайбыз, ошондой убакта биз кантип өзүбүз эмоциябызды кармайбыз. Анткени биз чоң адамбыз, алар деген балдар. Алар деген бала да, бала эч качан өзүнүн жинин, өзүнүн эмоциясын жашырбайт. Ал ыйлагысы келсе ыйлайт, күлгүсү келсе күлөт, таарынгысы келсе таарынат. Бул жерде биз балдардын жанында чоң экенибизди, аларга караганда биздин мээбиз, биздин эмоцияларыбызды контролдоо күчүбүз 10 эсе, 20 эсе өнүккөн. Ошон үчүн өзүбүз балдар менен кошо балдар болбой, өзүбүздүн чоң адам экенибизди моюнга алып, жоопкерчилигибизди моюнга алып, балдар менен тил табышууну билишибиз керек да. Мисалы, балдар көп убакта биздин ата эненин ошол көп убакта ошо эненин өзүнүн эмоционалдык, орусча айтканда состояниясы, эмоциялык баягы адамдын эненин ичиндеги ошо күзгү сыяктуу көрсөтүп коет да. Анткени баягы ичибизде биз же чарчап турабыз, ушунчалык стресс болуп турабыз, же жумушубуздан чарчап атабыз, үйгө келсек үйдө оокат, жумушта толтура проблема, анан кийин күйөөбүз бар, ушундай болгондо ар кандай убакыт, ар кандай нерсе болот да, аябай чарчап турабыз. Ошондо балдар, чын айтканда, балдар биздин бул күзгүбүз да. Алар биз эмне кылсак, ошолорду биз жөн эле күзгү аркылуу көрсөтүп коет да. Алар бирок просто алардын денеси кичинекей, бирок алар дагы баягы бизди күзгү катары колдош. Биз эмне кылсак, ошолор бизди кайталашат. Биз кыйкырсак, алар кыйкырышат. Биз ыйласак, алар, мисалы, ичибизде бир туюк болуп турса, алар дагы ошондой бир эмоцияда болушат. Ошон үчүн балдар булар биздин күзгүбүз. Ошон үчүн биз аларга теңелип, алар менен кошо бала болбой, биз ошолорду ошолор менен кошо биз өзүбүз эмоциябызды контролдош керек. Эми бир убак болот, тим эле көбүнчө, мисалы, көп балалуу болгондо да аябай тим эле бир жагынан чыңырып атат, бир жагынан тамак жасап атасың, бир жагынан үй жыйнап атасың, мисалы, бир жерден конок келет, ошондой болот да. Ошондой убакта дагы балдарыңа айтсаң дагы тиги тим эле күчөгөн убактар болот. Булар эми балдар да, эми канча айтсаң да булар балдар. Анткени балдар дагы, алардын дагы мээси дагы өнүгө элек, алардын дагы характери дагы отура элек. Ошон үчүн биз өзүбүздү деген баягы ата эне катары, чоң адам катары биз өзүбүз эмоциябызды контролдошубуз керек. Өзүбүз баягы биз деген өзүбүздү колубузга алып, өзүбүз кичине баягы орустар айткандай спокойный болушубуз керек да. Ошон үчүн, бирок ошол убакта биз эмне кылышыбыз керек? Тим эле кыйкырып атат, укмуш, тим эле бири менен урушуп атышат, ыйлап атат, кыйкырып атат, жер тепкилеп атат, эме кылып атат. Ошондой болуп атканда биз эмне кылабыз? Эмне кылышыбыз керек? Мисалы, үйдө балаңыз же балдарыңыз дейли эч укпай атат, тим эле болгон нервиңизге тийип жатат, тим эле болбой атат. Андай кылдыңыз болбойт, мындай кылдыңыз болбойт, тигиндей сүйлөштүңүз болбойт, мындай сүйлөштүңүз болбойт. Ошондо эң биринчи аракетиңиз бул тайм-аут. Тайм-аут деген бул эмне? Стоп. Бул демек, бул ошол учурда сиз эч кандай жинденүү, эч кандай кыйкыруу, бакыруу дегениңизди токтотосуз. Токтотосуз дагы. Тайм-аут бул стоп. Эч кандай бир реакцияны токтотосуз. Анткени ошондой жиниңиз келип турганда биз деген балдарга кыйкырганда же туура эмес нерселерди кылып коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн ошол убакта өзүбүз токтотуп, тайм-аут, стоп. Бул стоп деген бул токтотуу деген ошол убакта эметишибиз керек да. Бул өзүбүздү токтотуп, бир стул болобу же бир диван болобу, ошол жерге барып акырын отуруп, өзүбүздүн колубузга жылуу суу алып, жылуу суудан ичип, анан кийин терең бир дем алышыбыз керек.
баягы мурдубуздан анан оозубуздан чыгарып ошондо 3 жолу болобу, 4 жолу болобу, 5 жолу болобу баягы өзүбүздөн чыгарып, өзүбүздүн эс алып, өзүбүздүн кичине эмоциябызды өзүбүз кармашыбыз керек да, ошол өзүбүз баягы спокойный, баягы орусча айтканда состоянияга келишибиз керек да. Анткени айтып кеткендей эле, ошо жинибиз келип турганда биз реакция кылсак, анда балабызды баягы кыйкырышыбыз керек, ал балабыздын көңүлүн оорутуп ийишибиз мүмкүн. Ошон үчүн ошол убакта өзүбүз ушунчалык чарчап турсак дагы балабызга каршы реакциябызды токтотобуз дагы, өзүбүздү ушундай баягы спокойный состоянияга алып келебиз. Анткени бул өзүбүздүн эмоциябызды кармаганды үйрөнүшүбүз керек эң биринчи учурда. Ошондой ошол убакта эч кандай реакция кылбайбыз, акырын диванга отуруп, жаныбызга жылуу суу алып, ичип, ошентип баягы терең дем алып, анан өзүбүзгө айтабыз ичибизден: баары жакшы, менин балдарымдын ден соолугу сак, баары жакшы, эчтеке болбойт, булар балдар, булар чоңоет, бул убакыт эле өтүп кетет, бул убакытты эртең эле издеп, эртең эле сагынып калабыз. Ошон үчүн өзүбүзгө ошентип акырын, мейли ушул учурда ушундай болуп атат, эчтеке болбойт, бул өтөт, балдардын баары жакшы, бул деген балдардын эмоциясы ушундай деп өзүбүз баягы өзүбүз успокаивать этсе, баары жакшы болот, мындан да сонун болот деп. Ошол учурда балаңыз кыйкырып атат, тиякта чыңырып атат, анда карабайбыз. Биринчи өзүбүздү эмоциябызды контроль алабыз, анан кийин кичине эс алганда анан балдарыбыздын жанына барып, анан балдарыбызды кучактап, өп, эмне болуп атат деп ошолордон эс алабыз. Түшүндүк да? Жөн эле ошол убакта биз бир аз тынч, унчукпай өзүбүздү баягы эс алдырабыз. Түшүндүңөр да? Экинчи, ошондой болуп аткан нерсе, биз балдарыбыз менен акырын сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек да, баягы орустар айткандай спокойно сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Анткени баягы биз кыйкырып, аларга бакырып атсак, биз балдар аларга мындай аябай коркуп калышат, кээде коркуп калышат. Анан ошол баягы кээде кыйкырып бакыра берсек, балдар ошол нерсеге да көнүп калышат да, анан кийин балдар ошол кыйкырыкка, бакырыкка вообще реакция да кылбай калышат да. Ошон үчүн акырын айтып түшүндүрүү керек. Мисалы, уруп согуу менен такыр болбойт. Уруп согуу менен эч нерсеге жетишпейбиз. Анда балдар андан дагы агрессивный болуп калат да. Ошон үчүн балдарды мээрим менен, сүйүү менен, аларды коркутпай, үркүтпөй, акырын аларды кучактасаң беле балдар ээлип кетет. Балдар деген баягы ата энеси өзгөчө мамасына жакын болушат да, аларды көп убакыт мамасы менен болгондо. Ошон үчүн алардын эмесине отуруп, тизелеп отуруп, аларды кучактап, өбүп, ай билесиңби сен деген кандай сонун баласың, мен деген сенин мамаң болуу үчүн мен кандай мондай бир сонун, я гордая деп орусча айтканда, мен деген сенин мамаң болуу үчүн мен үчүн бул абдан бир сыймык, мен сенин мамаң болуу үчүн мен сыймактанам деп, ошон деген балдарыңар кадимкидей ээлип, бул деген бала да аябай ички жан дүйнөсү таза. Ошон үчүн ошолордун деңгээлине түшүп, биз дагы алардын өзүбүздү кыйын сезип, өзүбүздү мен ата энемин дебей, аларды кучактап, өп, ушу мээрим менен ошол ситуацияны акырын баягы стабилизировать этебиз да. Орустар айткандай, баягы ошол ситуацияны акырын жолго салабыз. Бул экинчи жол болду. Үчүнчү жол бул туура эмес кылган нерселер үчүн аларды катуу жазалабаш керек. Анткени бул жазалоо деген сөз негизи эле жакпайт мага бул сөз. Анткени балдар деген ката кылат, балдар деген тентек кылат, бул деген нормалдуу нерсе. Ошон үчүн ошо ката кылган, бирок мисалы туура эмес кылган нерселерди, туура кылган нерселерди биз ошолорду айырып көрсөтүшүбүз керек. Мисалы, бул жериң туура эмес, балам, бул деген туура эмес нерсе, бул жерди мындайды кылбай жүр, бул жак туура. Ошолорду биз ошолорду көрсөтүп, анан кийин мисалы кичинекей жаза болбосо дагы бирок деп айтышыбыз керек. Мисалы, могул тентектигиң үчүн мен сага бул жума оюнчукту алып бербейм. Мен сага оюнчукту алып берем дедим элеби, бирок сен аябай чоң тентектик кылдың. Ошон үчүн мен бул жумада бул оюнчугуну мен сага алып бере албайм. Анткени сен деген бул тентектигиң үчүн, туура эмес кылгандыгың үчүн бул кичинекей сага бир сабак болсун деп айтышыбыз керек да. Ошондой кылганда анан бала үйрөнөт дагы, баягы бала туура экенин, туура эмес экенин баягы өзү айырмалай алат да. Анткени туура эгер балдарга жазалап, аларды уруп согуп, аларды жанагындай болот го, биз эски мектептерде кылчу эле, аларды бир бурчукка тургузуп, анан стол көтөртүп, анан кийин сынып алганда аларга травма болуп калат. Алар деген эч качан унутпай калат. Ошон үчүн аларды акырын жол менен, сүйүү менен, мээрим менен
туура жана туура эмес экенин үйрөтүшүбүз керек да. Ошо бул болсо 3-чү жол болду. Кечиресиздер. Анан кийин 4-чү бул балдарыңар менен позитивдүү мамиле түзгүлө. Балдарыбыз менен баарыбыз балдарыбыз менен позитивдүү мамиле түзгөндү үйрөнүшүбүз керек. Булар ата болобу, эне болобу, балдарыңарга бир нерсе жакпай турса, бир нерсеге бир капа болуп турса, биз ошолорду игнорировать этпешибиз керек. Игнорировать эмес, аларга биз көңүл бурбай өтүп кетпешибиз керек. Обязательно сөзсүз ошо балабызды жаны билбейм кыйналып турса, бир нерсе жакпай турса, ошо баланын жанына барабыз, отурабыз ошонун жанына биз. Андан кийин балабыз: балам, эмне болду, эмнеге ыйлап жатасың, эмнеге капа болуп жатасың, эмнеге таарынып жатасың, мага айтчы. Анан экөөбүз сүйлөшөлү десе, бала кадимкидей ачылат, кадимкидей сүйлөшөт. Мына момундай болду, момундай жакпай жатат, мен момундай десем, андан кийин баланын тилине кирип, чоң адамдын тилине эмес, ошо баланын тилине кирип, анан кийин ошо баланын тили менен сүйлөшөбүз дагы. Ушундай нерсе болбой атабы, сенин оюңча кандай болгондо бул мисалы бул проблема, бул маселени чече алабыз деп балага да бир өзүнчө өзүнүн мээсин ойлонто турган дагы өзүнчө мындай маселелерди беришибиз керек, математикалык сыяктуу, мисалы сен оюңча бул маселени кантип чечишибиз керек? Сен мага өзүңдүн варианттарыңды бер, мен сага өзүмдүн варианттарын. Анан кайсы вариант жакшы болсо экөөбүз чогуу тандайбыз. Болдубу деп ошентип балдар менен чогуу сүйлөшүп, чогуу позитивдүү жолду өстүрүшүбүз керек да. Анткени эгер балдардын алардын проблемаларына ушу кичинекей баланын эмне кылмалы проблемасы эмне проблема деп эле көңүл бурбай койсок, ал баягы мындай кийинчерээк ошол ичинде болгон нерсесин ата энесине айтпай калат дагы, баягы бөлүшпөй калат. Ошон үчүн кичинекей кезинен баштап ошо бала менен ошолордун деңгээлинде, балдардын тилинде ошолор менен баягы диалог түзгөндү үйрөнүшүбүз керек да. Мурунку убакта кандай болчу эле, баягы балдар өзүнчө эле школго барып келет, садикке барып келет, андан кийин өзүнүн тамак иштиби болду. Азыркы убакта балдар башкача, алар Z-мун. Балдар менен сүйлөшүбүз керек, дайыма позитивдүү болушубуз керек да. Анан ошол бул 4-чү фактор болду. Эми 5-чи эң акыркы факторго келдик. Балдарыңар жөнүндө, балдарыңар же балаңар жөнүндө, алардын жүрүм туруму боюнча же алардын характери боюнча башкалар эмне деп айтат, эл эмне дейт, тигилер эмне деп айтат, кошуналар эмне дейт деп такыр эч кабатыр болбошуңуз керек. Анткени балаңыз бул сиздин балаңыз. Башкалар балаңыз жөнүндө эмне деп айтат, эмне деп ойлойт, бул силерди кабатырлатпаш керек. Анткени бул деген биздин балабыз. Биздин балабыздын келечеги бул биз. Башка адамдар бирдеме балдарыбызга бирдеме болсо эч кандай кайгырып да койбойт, эч кандай кылып да. Ошон үчүн балдарыбызды тарбиялоо, балдарыбызды туура жолго салуу, балдарыбызга мээрим берүү, балдарыбызга сүйүү берүү бул биздин өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн эч убакта ошо балдарыңар ыйлап жатканда, балдарыңар ошону үйдө чаң салып жатканда эч качан кошуналар эмне деп ойлойт, эл эмне деп айтат, эл эмне дейт дегендерди такыр токтотушубуз керек. Анткени бул менин үй бүлөм, бул менин балам, бул мен өзүм ошо баламдын эмесин мен өзүм, бул менин ишим. Эч кимдин иши болбош керек. Балам эмне кылып атат, балам кыйкырып атабы, бул деген өзүбүздүн үйүбүз, бул деген менин балам, мен балама өзүм мээрим менен, сүйүү менен тарбия берем. Ошол маанилүү, эң маанилүү бул балабызга сүйүү менен, мээрим менен жакшы тарбия берип, ошолорду жакшы бала кылып, жакшы адам кылып, ошолорду коомго кошуш керек. Бул биздин миссиябыз эне катары. Ошон үчүн балдарыбызга только сүйүү менен, эч качан сүйүү, мээрим балдар үчүн көп болбойт. Канчалык өпсөңүз, канчалык кучактасаңыз, бала ошончолук сизге жакын болот, ошончолук баланын жакшы тараптары ачылат. Ошон үчүн балдарыбызды эч качан кемситпейбиз, урушпайбыз, сөкпөйбүз, коркутпайбыз, үркүтпөйбүз. Только жакшы нерселер менен гана үйрөтсөк болот, туура жана туура эмес деп. Ошол бүгүнкү тема ошо балдарыбызды баягы ушундай кыйын бир кырдаалдарда, стрессовый состоянияларда балдарыбызды менен кандай оңой тил табуу боюнча ошондой кыскача бир подкаст болду. Ушунчалык узун болуп кетти, бирок бул видео сизге абдан пайдалуу болду деген чоң үмүттөмүн. Бул жерде айта кетүүчү бир нерсени унутуп калыптырмын. Эң негизги ошондой убакта биз баягы эне катары биз да өзүбүз убакыт бөлүшүбүз керек. Анткени баягы
жумуш менен анан кийин балдар менен болуп баягы ушунчалык чарчаганда баягы эне катары да биз өзүбүз аябай чоң стресске кабылып, стресс билесиңер кандай бир ооруларды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз да кээде өзүбүзгө убакыт бөлүп өзүбүз эс алышыбыз керек. Мисалы бир жумада күйөөңүз менен болобу же кошуналар же подружкалар эмешектер менен сүйлөшүп, мисалы бир жумада мисалы менин балдарым сага келип 1-2 саат келип ойноп кетет, же болбосо сенин балдарың келип ойноп кетет, же болбосо күйөөңүз менен жолдошуңуз менен сүйлөшүш керек. Мисалы бир жумада бир жолу сен балдарды 2 саат 3 саат сен паркка алып бар, эч жакка алып бар, же болбосо сен 2 саат 3 саат балдар менен үйдө отуруп тур, мен эшикке чыгып келейин, эшикке чыгып жөн эле сонун паркта барып, сонун таза абада барып сейилдеп, өзүңөргө кичине болсо дагы өзүңөргө кичине болсо шопинг кылып, кичине өзүңөргө бир көйнөк алып, өзүңөргө дагы бир көңүл убакыт бөлүшсөңөр болот. Анткени кечке эле балдар менен отура берип, кечке эле баягы ызылдап эле тамак, анан кийин үй жыйнап, анан кийин тамак жасап, анан балдар менен баягы тапшырма жасап отуруп, ошондо ушунчалык да кээде баягы мен өзүм дагы эне болуп калгандыктан мен түшүнөм да, анткени бул убакыт бизге керек. Ошон үчүн баягы күйөөлөрүбүз менен дагы ошол нерсени биз өзүбүз мындай пландап алышыбыз керек да. Мисалы күйөөбүзгө айтышыбыз керек: ушундай сен мага жардам бер, мен ушундай кээде ушундай чарчап турам, сен дагы ушундай кыл деп ушинтип баягы диалог куруп, баягы балдарыбыз же болбосо подружкаларыбыз менен өзүм мурунча айтып кеткендей, мисалы сен келип карап тур, мисалы 1 саатка, андан кийин мен сага алып келем деп өзүбүз менен өзүбүз, же болбосо садикке барганда, же болбосо балдар мектепке барганда өзүбүзгө кичине 1 саатыбы 2 саат убакыт бөлүп өзүбүздү кичине ушундай жакшы бир мындай спокойный, жакшы бир эс алуу бир нерсеге убакыт бөлүшүбүз керек да. Кээде болот ушунчалык толтура оокат үйдө ошолордун баары бүтпөйт, анткени ал үйлөр кечке чачыла берет. Ошон үчүн кээде өзүбүздү биринчи орунга коюп, кичине өзүбүздүн ден соолугубузду кичине карап, ошон үчүн өзүбүздү баягы кичине стресстен кичине болсо да өзүбүздү узак кылып, ошон үчүн өзүбүзгө бир кичине болсо да белек катары өзүбүзгө бир эс алуу кылышыбыз керек да. Бир жумада бир болобу, бир айда бир болобу, ошон үчүн аны өзүңөр баягы күйөөңөр менен же болбосо подружкаларың менен ошолор менен пландап ошол нерсени кылсаңар болот. Бул дагы абдан маанилүү нерсе, анткени баягы эгер эненин ден соолугу жакшы болсо, балдардын да ден соолугу жакшы болот, ошонун күйөөнүн да ден соолугу бүт. Эне ден соолугу, эне бактылуу болсо баардыгы бактылуу болот. Ошон үчүн өзүбүзгө дагы убакыт бөлгөндү унутпайлык достор. Ошо, рахмат, жакшы калыңыздар.